Kıyamet günü. Allah Teala aytat: "Yevme yafirrul mar'u min ahi ve ummihi ve abi ve sahibatihi ve bani." Erten kıyamet günü uşunda bir insandan deyt: "Ve ummihi ve abi." Atası, apası kaçat. "Ve sahibatihi ve bani." Uşunday sizin jubayыңыз, siz menen çoğu жүрген jubayыңыз kaçıp kalat. Siz atake dep жүрген, balam dep balаңыз üçün canыңыз ayagан balаңыз kaçıp kalat турган күн келет дейт. Бул аят. Эмне үчүн ушундай болушу мүмкүн деген суроо пайда болот. Кантип балам үчүн мен жанымды башка бирөө үчүн жан бергенге даяр болуп турсам, атам үчүн жан бергенге бул дүйнөдө даяр болуп турсам, акыретте да ошого даяр болсом керек го. Кантип мен баламдан качайын, атамдан качайын, апамдан качайын десеңиз, Алла Таала качасың дейт. Кыямат күн ал башка күн. Качан качпайсың? Атаң дагын, апаң дагын, үй бүлөң менен барың салих, мухсин, ихсан кылган, садака берген, чынчыл, аманаткөй, кичпейил, кечиримдүү инсан болсоң бири-бириңден качпайсың дейт. Болбосо качасыңар. Себеби сиз ойлоп көрүңүз, өзүңүз ушундай салих, жакшы инсан болсоңуз, Алла сактасын, сиздин уулуңуз жаман жолдо, күнөө жолдо жүргөн болсо, бул дүйнөдө сиздин жанагы аталык мээримиңиз койбойт ал. Баланы канчалык болсо да жакшы көрүп турасыз. Себеби аны сырткы келбети менен карайсыз, баланы, балам деп. Кыяматка барганда бүткүл нерсе ички келбети менен чыгат. Мунафыктар болот го. Мунафыктар жанагы ичиндеги нерсени жашырып, башка бир нерсени айтып жатат. Калп нерсени айтат. Ошол сыяктуу кыямат күн болгондо адамдар ички дүйнөсү менен тирилет дейт. Ички дүйнө менен тирилгенде жанагы ушунчалык жаман жолдо жүргөн күнөөкөр уулуңузду көргөндө ушунчалык жаман абалда көрөсүз. Алла сактасын. Бирок башка эч бир тааныбаган бир инсанды ушунчалык кучактайсыз. Ошо менен чогуу болосуз. Эмне үчүн? Себеби ал жерде ыйман бириктирип турат. Акыйда бириктирип турат. Жакшы амал бириктирет. Жакшы амал жасаган болсоңуз, ошондо пайгамбар менен чогуу болосуз. Сахабалар менен чогуу болосуз. Ата эне жакшы амал жасаган болсо, ата эне менен балдар чогуу болот. Жакшы амал болбосо, ушундай ички келбет менен тирилгенде, жанагындай күнөөнүн таасирин көргөндө ата баладан качат. Бала атадан качып калат.